Номер 87 мектепте мугалимдери жамааты, номер 14 келечек поликлиникасынын мед кызматкерлери бүгүн жумуштарын токтотуп коюп, Свердлов райондук администрациясына келишти. Алар 87 мектептин ичинен эс учун жоготуп, кийинчерээк ооруканада каза болгон 5-класстын окуучусу Галбаева Гүлзейнептин өлүмүнүн себептерин иликтеген комиссияга жооп беришүүдө. Ученицы 5 класса школы номер 87 Свердловского района. Каза болгон кыздын апасы жыйын башталып элек кезде эле комиссияга ишенбөөчүлүк көрсөтүп, залдан чыгып кетти. Себеби бул жерге жалаң мектеп директорунун жана ФАПтын башчыларынын жакындары чогулуп алгансыңар деп катышуудан баш тартты. Поликлиникада врачтар жок болсо эмне үчүн ал жерге апарды менин кызымды? Өзүнүн жоопкерчилигинен качып туруп ошол жерге апарып таштады. Азыр бул жерде байланып карасам бардыгы Жаңыл Муталиповна Исанова 87 мектептин директорунун адамдары экен. Мен күйүп жатам, мен бул жерде мен катыша албайм, акыйкат жок бул жерде, чындык жок. Мен адвокатым жок, мен катышпайм мен. Рахмат, кечирип коесуздар. Алгач окуя кандайча башталганын, маркум окуучу кызды кимдер ооруканага жеткирип бергенин, тез жардам кызматы эмне себептен кечиккенин, мугалиминен баштап өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы, медайым, тез жардам кызматынын башчылары бүт бардыгы айтып беришти. Атүгүл поликлиникадан апасы менен кызды ооруканага жеткирип барган айдоочу да өз чындыгын айтты. Күзгүдөн карап коюм ыйлап келатты. Кечинде докум эртең менен башың ооруп тур дегенде болбой мектепке бекер жиберипти. Кызым эле кызым деп ыйлап келет. Кийин сөз жок ошо менен айдап лагинекага чейин бардык. Мектеп мугалими болсо Галбаева Гүлзейнеп мурда ооруп жүргөнүн, ал буга чейин жүрөгүнөн операция кылдырганын кошумчалады. Ошондой эле эмдөөдөн да өткөн эмес. Бул тууралуу мектептин медайымы билдирип, колундагы тастыктоочу документти көрсөттү. Кыздын апасы өзү келген эмес, кыздын өзүнө дагы айткам, барып өтүп келчи десем, бул кыз күлүп эле унчукка эле чыгып кетип атты. Ошо бизде болгон документ. Вы можно? А ошол жерде что порог сердца деген эме бар, жазылган бар. Порог сердца деп жазылган, анан апасынын отказ, прививкадан отказ кылынган эмелери дагы бар. Мектеп отургузуп жаткан маалда китебин башына жөлөп калды. Ошондо баланын начар сезип атканын билдим. Буга чейин Галбаева Гүлзейнептин жүрөгүндө кемтиги бар деген диагнозун билем. Ошондуктан тез арада эле окуучунун жанына жеткенимде окуучу мага жөлөнүп, ошондо эсин жоготуп койду. Эскерте кетсек, бул мектеп шаардын белгилүү билим уяларынын бири. Себеби экс-президент Сооронбай Жээнбеков да бир канча мектептин арасынан дал ушул 87 мектепке барып, санариптештирүү боюнча мисал келтирген. Ал эми мындан 2 жыл мурун Жогорку Кеңеште ушул мектептин 5-класстын окуучусу медайым акчалат деп айтып, депутаттардын күлкүсүндө калган. Укол сайганда аны дагы бекер сайбай акчага саят. Ошон үчүн Сыргак Бактияр уулу, Улукбек Абдиев, Наждактова. Экинчи айтып турган. Ата-энелердин да